Акыркы мезгилдерде Арашан токумундагы койлорго кызыгуу артып барууда. Бүгүн Ош шаарында өтүп жаткан Агро Экспо 2023 жарманкесинде да аталган койлор көпчүлүктүн көңүлүн бурду. Алтынга тете баланган арашандар башка койлордон кирешелүү болгондугу менен айырмаланат. Бою 1 метрге чейин жетип, асты 170 килограммга чейин эт берет. Эт породасындагы койлор булар. Козуларда аябай тез жетилет. 10 күндүк, 12 күндүк, 1 айлык козулар эле уже биздин почти койлорго жетип жетер. Төрөлгөндө эле 7 килодан 10 килога чейин туулат козусун өздөрү. Анан булар ушу мен дагы мына 2-нчи жылга кетип атат, 2 жыл болуп атат. Ушу мен аралашып калганыма. Берки койдон 100 койду баккандан көрө будан 20-30ду баксаң, ошол артыгыраак экен. Прибыль дагы көбүрөөк болот экен. Иш-чарага Майлуу суу лампа заводу да катышууда. Мамлекеттик өндүрүш ишканасы жаңы жогорку сапатка ээ болгон лампа чыгарып башташкан. Аталган лампалар жанып турган учурда да муздак абалда болуп, кол менен кармоого болот жана ден соолукка эч кандай зыяны жок. Башкы качествосы көзгө зыяны жок. Анан ар бир лампа, ар бир неме өзүнүн текшерүүдөн өтөт. Өзүбүздүн баягы тийиштүү текшерүүлөрдөн өткөндөн кийин анан сатууга чыгарабыз. Албетте гарантиясын дагы беребиз. Ким кандай кызматташтык тартууласа, кызматташканга даярбыз. Көргөзмөгө айыл чарба багытындагы продукциялар коюлуп, 30дан ашык эл аралык компаниялардын өкүлдөрү катышууда. Мында айыл чарбасындагы ресурстарды үнөмдөөчү технологиялар, өсүмдүктөрдүн үрөндөрү, аларды коргоо каражаттары, жер семирткичтер, асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүү үчүн продукциялар, көчөттөр жана башка өндүрүүчүлөрдүн табигый товарлары бир аянтчага чогулду. Жаңы технологиялар, жаңы инновациялар жылдан жылга жаңыланып керек болуп атат да. Эгерде биз ошолорду колдоно турган болсо, биздин дыйкандарыбызга дагы жеңилдик болот. Эккен эгиндердин түшүмүн дагы жакшы алат. Анан экологиялык таза продукция өндүргөнгө жакшы шарттар түзүлүп атат да. Мына буга чейин биз жанагы азот, минералдык, химиялык жер семирткичтерди колдонуп келсек, азыр бүгүнкү күндө мында органикалык жер семирткичтерге өтүп атабыз. Көптөгөн компаниялар келип азыр өздөрүнүн ошол продукцияларын ошол жарманкеге алып келип, көргөзмө кылып, презентация жасап беришип атат да. Бул мен ойлойм, бул жылдан жылга ушул компаниялардан көбөйүп атат. Дыйкандарга дагы жеңилдиктер болуп атат да. Салтка айланган жарманке фермерлер үчүн эң чоң иш-чара жана тажрыйба. Мында акысыз кеңеш берүүлөр, агро сервистер жөнүндө маалыматтар берилет. Сүйлөшөбүз, алардын адрестерин алып, жакшы уруктарды алып, жакшы мөмө жемиштерди дарылап алганга шарт түзүлөт экен да. Бул эң жакшы уюштурулган жарманке деп эсептейм. Бул жылда өтөт. Жылдагыдан айырмаланып мен азыр өзүмүн коромдогу багдарактарды бүчүр ала элекке чейинки обработкасы үчүн дарыларды алдым. Андан кийин бүчүр алгандан кийин гүлүн төккөндөн кийинкилерди дарыларды алдым. Андан кийин Жалал Абад шаарынан келген экен. Картошканын уруктары 1-2 репродукция дейт. Алардын адрестерин алдык. Эч кандай бир тастыкталган эмес, сертификаты жок үрөндөрдү арзан баада алышат дагы, алардын түшүмдүүлүгү төмөнүрөөк болуп калат. Ошондуктан бул жерде бул эл аралык компаниялар бар, сертифицированный, бардыгы ушундай лабораторный анализден өтүп, жакшы мындай өзүн тастыктап, түшүмдүүлүгү жогору, оору зыянкечтерге каршылыкка туруштук бере турган үрөндөрдү алып келишет. Ошондуктан бул жактан алганга биз фермерлерди үгүттөйт элек, келип өздөрүнүн продукциясын көрүп, бул жерде не только фермерлер, бул жерде айылда жашаган адамдар өздөрү көчөттөрүн алып келишет, шаардык тургундар гүлдөрдү алып атышат. То есть бул мен оюмча не только ушул айыл жергесинде фермерлер эмес, Ош шаарында жашаган жашоочулар үчүн дагы чоң жакшы иш-чара. Базарга туруктуу кылып өндүрүү бир жагынан болсо, экинчи жагынан биз экологияны жана жаратылышты сактап келишибиз керек. Белгилей кетсек, Агро Экспо 2023 жарманкеси Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрында өтүп жатат. Көргөзмө эртең 3 мартта жыйынтыкталат. Асия Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош.